армысыздар, урматтуу мекендештер. Мына акыркы күндөр болуп аткан рейд боюнча, соттук отурумдар боюнча биз ушул маалымат берүүнү чечтик. Күнүгө чыгарып турабыз буюрса. Биздин эң көп массалык түрдө кармалгандар булар өздөрү ушул документи жоктор, ошондой эле документ жасатып алдангандар, трудовой договорду ушул сатып алып жасаткандар. Мына ушулардын көпчүлүгү базада кирбейт. Андан сырткары границага чыкпастан ушул тааныш билиш, интернеттен маалымат каражаттарынан, рекламалардан алып документ жасаткандар, Сахаровго барбагандар. Сиздер ушул документиңиздерди башкадан текшертип, эгерде трудовой договор жасатып алып 9 айга 1 жылга узаткан болсоңуздар, азыркы күндө налоговый служба менен ФМС тыгыз иштешүүдө, баардык базалар бар. Сиздердин документиңиздер базадан чыкпайт, налог төлөнбөгөнү тууралуу. Мына ошол себептен көпчүлүк биздин мекендештерибиз буга чейин 1-2 штраф менен черный список болсо, азыр биринчи штраф менен деле административный выдворение 5 жылга депортация болууда. Мына ушуларды эске алып, баардыгыңыздар документиңиздерди текшердиңиздер. Эгерде базада жок болсоңуздар, границага чыгып келип, башкадан документ жасатып иштеңиздер. Болбосо мына ушундай Сахарова же административный выдворение болосуздар, бул 5 жылга сиздерге Россияда жүрүүгө тыюу салынды дегенди билгизет.